Мекен эмнеден башталат? Мекен мектептен алган тарбиядан башталат демекчи, мектептин уясынан көргөн тарбияң учканда чоң таасир берери бышык. Айтайын дегенибиз, учурда мектеп тарбиясынын негиздеринин бири болгон бирдиктүү форманын туруктуу болбой жаткандыгы өлкөбүздөгү көйгөйлөрдүн бири. Буга чоң маани бербегенибиз менен окуучулардын ар кандай кийинип мектепке келүүсү ата-энелер арасындагы бай-кедей деген айырмачылыкка алып келип жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Кээ бир капшыттуу жарандарыбыз миллиондогон акчага той берип, ысырапкерчилик кылып жатса, ушундай орчундуу маселеге көңүл бурган Кыргыздын белгилүү инсаны, коомдук ишмер Рустам Мамановдун тигүүчүлүк менен алектенген жеке ишкерлердин арасында улут жүзү долбоорунун алкагындагы мектеп окуучуларына бирдиктүү форма боюнча сынак өткөрдү. Кээ бир чиновниктер же бир бизнесмендер балдарга $500, $1000 кийим кийгизет дагы. Кээ бир жалпы элибиз андай акча кийгизе албайт да. Анан биз мектепке барган окуучулар деле мектепке баргандан ошону кемсинтип атпайбызбы? Ага кемсинишип бири-бирине кийимге атандашып эме кылышып атпайбы? А эгерде ушундай бирдиктүү форма болсо, бардыгы бирдей кийинсе, биздин максатыбыз ушу окуучулар, биздин балдарыбыз кийим менен атандашпай, билим менен атандашсын деген максатта бул. Бул форма Отунбаева деп айтышат эми, ошол маалда коюлган. Бул форма дайыма керек. Анан сиз айтканыңыз бир эле форманы 2010 жылдан бери быйыл 14 жылга чейин кийип келгенибизге мен деле ишенбейм. Анан бизге негизги талап бул форма, биздин балдарыбызга форма. Ден соолукка зыян эмес, синтетика эмес, мындай хлоп дейт, өтө кымбат эмес. Азырынча ошо азыр баалар деле уже тез арада чыгып калат. Ушул 17-числолорго чыгып калса керек баалары. Бул эч кандай биздин ата-эненин чөнтөгүгө каттуу зыян келбейт деп эсептейбиз. Бул менин өлкөмө жана өсүп келе жаткан келечектерибиздин туура, бирдей көз карашта тарбия алышына болгон гана иш аракетим. Мындай багытты негизги максаттарымдын бири кылып алгам. Мектеп окуучуларынын бирдиктүү форма кийиши коомчулугубузга, мектеп окуучуларыбызга да чоң таалим тарбия жактары бар дейт өз сөзүндө Рустам Маманов. Бизге адеп сабагы, этика сабагы, тарбия сабагы, тарбия жагынан биз мына ошол окуучуларыбыз мына Союз маалындагы аябай туура болгон да. Биз ошону кийимдери дагы аябай туура болгон. Ошол маалда. Эми аз заманбап деп заманга жараша алдын кийимдерди өзгөртүш керек. Мына Россия президенти деле Россияга коюп атпайбы? Ошо единый форма деп. Азыр көрүп атасыздар, ар бир мектепте көп мектепте ар түрдүү кийинип келишет да. Айрыкча түштүк жакта кээ бирлер хиджаб кийип келишип атат. Бул деле бизге кыргыз элине көп туура келбеген жерлери бар. Биздин балдарыбызга анан мен ойлоймун, единый формага бекеринен мыйзам кабыл алынбаса керек. Мелдештин аягында 8 катышуучунун иши көңүлгө толоорлук деп табылды. Ушул 8 форманын ичинен бир форманын чыгышын коомчулуктун, Билим берүү министрлигинин жана окуучулардын пикирине салынары белгилүү болду. Ошол жюри тандаган негизинен ал элге коюлат. Элге коюлуп, интерактивный голосование дейт, добуш берүү, телефон добуш берүү, СМС добуш берүү, интернет аркылуу добуш берип, эл өзүгө жаккан форманы тандап алат. Эми тандалып алынган 8 дизайнер 26 майда эскиздери боюнча даяр кийимдерди көрсөтүшөт. Жакшы идеялар көп. Долбоор Рустам Маманов тарабынан каржыланууда. Жеңип чыккан форма мектеп окуучуларынын бирдиктүү формасы болуп калары бышык. Үмүт Муканбетова, Нурсултан Пийназаров, Кабарлар KG сайтына.